Бүгүн улуттук тазалык күнүнө карата Нарын облусунун аймагында мекеме ишканаларда, мектеп, бала бакча, окуу жайларда иштеген кызматкерлер ишембиликке чыгышты. Нарын шаарында парктар, жол жээктери, ото чөптөрдөн арылтылып тазаланды. Биз бүгүн ушул райбольница аймагына субботникке чыктык. Анан мындай субботникке дайым эле чыгып атабыз. Бул эле эмес, тети Ак Бечилдеби ошол жака чейин чыктык өткөндө. Аябай булганч болуп атат шаарчыда эле. Биз эле гос жумуштагыларды гана чыгарып атат. Анан жергиликтүү эл деле чыкса болмок. Ушул жака аябай булганч кылып, аябай булгап атышат. Жердин баары мусор бүт. Анан болушунча тазалап атабыз. Көчө бойлоп тазалык иштерин жүргүзүп жаткан кызматкерлердин көбү шаар тургундарынын көчө боюндагы эшигинин алдын тазалап койбогонуна нааразы. Тургундардын тазалык ишканасынын жумушчулары алып кетет деп чыгарып койгон таштанууларын шамал учуруп, айлана тегеректи булгап жатат. Могу жашаган жашоочуларга да бир сыйра түшүндүрмө берип кетсе, биз мына мекемелер келип, ошо эшиктин алдыларынан бери тазалап кетип атабыз. Мындан ары дагы ушундай таза кармашып, өздөрү чыгып, өз инициативалары менен чыгып, эшигинин алдында арыктарын тазаласа жакшы болот эле. Өздөрүнүн чыгарган мусорларын, өздөрүнүн үйүн туштарын, арыктарын бүт баарын ушу мекеме ишканадагы иштеген адамдар келип көптөн бери тазалайбыз да. Эми ошого бир чара көрүп, мындай түшүндүрмө иштерин жүргүзүп. Бүгүнкү ишембиликке Нарын шаары боюнча 1000ге жакын адам чыккан. Ал эми Нарын облусу боюнча 6000ге жакын кызматкерлер тартылган. Шаары боюнча 750 киши бүгүн мекеме ишканалардан чыгып тазалык күнүнө катышып атышат. Бардык жерди шаар ичи боюнча тазалоо иштери жүрүп атат. Мисалы Кочкорду алсак, Кочкор району боюнча 1500 киши жолдун жээгинен баштап бүт Кочкор районунун ичинде тазалоо иштери жүрүп атат. Бардык эле райондордо бүгүнкү күндө жалпысынан алганда 6000 киши чыгып улуттук тазалык күнүнө катышып, мына ишембилик жүргүзүп атышат. Жыл сайын сентябрь айынын 3 ишемисинде дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү белгиленет. Ага ылайык өлкө башчысы Садыр Жапаровдун апрель жана сентябрь айында тазалык күнүн өткөрүү тууралуу жарлыгы чыккан. Бүгүн ошол жарлыкка ылайык өлкө боюнча жалпы ишембилик өткөрүлдү. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.